Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Г группасы бул квартетте тайпалык этаптын аякташына бир тур калганда плей-оффтун биринчи катышуучусу аныкталды. Бразилия 2 жолу утушка жетип 1-8 финалга чыкты. H тобу мында плей-оффтун бир катышуучусу аныкталды. Португалия Уругвайды жеңип чыгып, тайпада эң көп упай топтоду. Эми аны Түштүк Кореяда Уругвайда кууп жете албайт. Рас, Сантос командасы тайпада биринчи орунду али камсытай элек. Маселен, акыркы турда Португалия кореялыктардан 0-1 эсебинде утулуп калса, Гана Уругвайды 2 топ айырмасы утуп алса, биринчи орунга Африка курамасы чыгат. Португалия Азия курамасына утулбаса, анда алар 4-түктө жеңишке жете алат. Гана экинчи орунга чыгып, Уругвайды жеңсе 1-8 финалга жолдомо алат. Эгер африкалыктар утулса, алар сөзсүз түрдө үйлөрүнө кайтышат. Кошумчалай кетсек, 1-8 финалда G тайпасынын жеңүүчүсү H тайпасынын экинчи командасы менен беттешет. Ал эми H тайпасынын жеңүүчүсү G тайпасынын экинчи командасы менен беттешет. Теориялык жактан Бразилия Португалия беттешин буга чейин эле көрүүгө болот. Бирок ал үчүн бул командалардын бири тайпада жеңишке жетиши керек. Ал эми экинчиси экинчи сапта туруусу абзел. Катарда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта Гананын машыктыруучусу ачыктан-ачык сыйлабастыкты көрсөттү. Гана Түштүк Корея беттешинен кийин Гана курама командасынын машыктыруучусу Түштүк Кореянын футболчусу Сон Хын Мин ыйлап жаткан учурда сүрөткө түшкөн. Корейлердин плей-оффко чыгуу үмүтүнө иш жүзүндө чекит койгон жеңилүү командасынын чабуулчусу Сон Хын Мин капа кылды. Ал чыдай албай ыйлап жиберген. Ганалык машыктыруучу бул кыйын учурда ага жакындап сүрөткө түшкөн. Гана курамасынын башка мүчөлөрү адисти токтотууга аракет кылышкан. Бирок ал ага карабастан селфи жасаган. Социалдык тармактардагы күйөрмандар машыктыруучуну бул кылыгын катуу сынга алып, анын акылы такыр жок, абийири жок адам экен. Чынын айтсам, бул ачыктан-ачык шылдың болду деген ойлорду айтып жатышат. Бүгүнкү күнгө даярдалган жаңылыктарыбыз ушулар болду. Кайрадан амандашканча.